Азиз мырзанын бизнес пландары жөнүндө оюңуз кандай? Сизден келсе консультация бекер. Любой бизнеске. Мен эсептеп көрсөм $100,000 банкрот болуп турмун. Дан келген айыз башка, азыркы айыз эки башка болуп атат дейт да. Дубайдай шаар жок экен деп ошол жерден сездим да. Мен убактымды албай турсаңыз жакшы болот эле да, мен Дубайга атай маанилүү иштер менен келгем, ушу элге пайдам тийсе экен, ушу могул жактан мындай көрсөтсөм да пайдалуу нерсени көрсөтөйүн деп келдим. Хорошо, туура түшүнөсүз деп ойлойм, таарынбайсыз. Макул. Достор, эки сөз долбоору Дубайда. Дүйнө жүзүндөгү эң кооз шаарлардын бири Дубайдабыз, урматтуу эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү. Бардык кыргыз элини ушул жакты көргөнгө насип этсин. Ал эми Дубайга дүйнө жүзү келип эс алгандыктан көптөн биздин жаштарыбыз мигрант болуп келип жана бир нече жыл мурда келип ушул жака өздөрүнүн бизнесин тургузуп, дүйнө жүзүнө кызмат кылып жатканда биздин ишкерлерибиз бар. Дал эле ошол ишкерлерибиздин арасында 7 жылдан бери ушул Дубайга келип өзүнүн бизнестерин тургузуп, азыркы убакта миллиондогон оборотторду тегеретип жаткан Махмудов Азиз мырзага биз атайын сиздер үчүн жакшы бир интервью алалы деп келдик. Анткени бул Дубайга эс алып келем дегендер үчүн дагы, бизнес ачам дегендерге дагы, жана иштегенге мигрант болуп келем дегендердин бардыгына жакшы мастер класс алыш үчүн Махмудов Азиз мырза бул жакта турат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Дубайга хош келипсиз. Хош келдик. Дубай эми Аллах таалам бул жакты бул жашоонун бейиши кылып жараткандай эле сезилип атат да. Ооба, эми биякта өзүң көрүп тургандай даунтаун жылдан жылга өнүгүп жатат бул шаар. Анан эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү да бул Азиз деген кандай жигит болду экен дейт. Өзүңүздү кичине кыскача тааныштыра кетесизби? Биздин атыбыз Азиз болот. 7 жылдан бери Дубай жергесинде иштеп келебиз. 2-3 бизнестин негиздөөчүсүбүз. Кудайга шүгүр, биздин кыргыз жарандарга иш кылып беребиз, кандай иш орундарын кылып берип атабыз. Ошол 7 жылдан бери 2-3 бизнестин негиздөөчүсүмүн деп калдыңыз да. Кантип ушу бизнес ачканга сизге возможность болду? 7 жыл мурда эч нерсени билбеген, жада калса тил билбеген бала келип 7 жыл артка кайтсак, 2017 февралдын 5-inde келгенмин. Эсимде бар. Кыргызстанда суук, биякта погода мындай көрүп таң калып, ушундай да болобу деп ишене албай. Чын айтканда бул мындай мечта деле эмес болчу, турмушка байланыштуу келип калганбыз да. Бирок ошол эле убакта келип негизи көптөгөн баягы мигранттардын максаты келип иштеп жөн эле акча таап кетиш да. А сиз бизнес өзүңүздүн бизнесиңизди баштаганга эмне мотивация болду? Эми ар бир Кыргызстандан келген биздин жаштар бир аз иштеп алып эле кетсеми деген ой менен келет да. Биздин деле ой ушундай болчу башында. 2017 келдим, 1,5 ай жумуш издедим. 1,5 айдан кийин ресторандан жумуш таптым, официант, $500 айлыгы менен. О жакта иштеп баштадым. Английский үйрөнүп, ошакта коллегалар жардам берип, жалгыз кыргыз болуп калдым. Ошондо канча жыл иштедиңиз официант болуп? 1,5 жыл иштедим официант болуп. Эң биринчи мындай акча тапканда кандай сезимдер болду сизде мындай келип бул жактан? Канча сом таптыңыз эле? $500 тапканмын биринчи. Бир айда. Бир айда. Андай деле сезим болгон эмес, анткени мындай өзүм мындан көбүрөөк нерсеге татыктуумун дей берчүмүн да, бирок эми английский үйрөнүш керек болду, көнүш керек болду. Ошонун себептеринен биринчи максат акча табыш эмес, бияктан английский үйрөнүп, кичине тажрыйба алуу болчу да. Азиз мырза, сиз да ушу 7 жыл мурда келдим деп атпайсызбы? Анан көптөгөн биздин бул жака иштейм деп келгендер сезондо акча таап эле кетип калыш керек да. Ал эми сизге ушул бизнесмен болуп калганга эмне мотивация болду жашооңузда? Бизге эми кандай десем, зарплатага эле иштеп жүрдүк. Андан кийин Дубай өнүгүп атканын уже көрүп, сезип, анан максат коюлду. Бияктан бир нерсе ачып, биякта калыш керек депчи. Калыш керек эмес, баягы бир мурас, бир бизнес калтырып кетиш керек. Кыргызстанга деле жетишебиз. Мисалы, Кыргызстандан деле иш кылсак болот. Ага деле ниетибиз бар эле. Биринчи биякты коюп алабыз, андан кийин Кыргызстанга акырынан өтөбүз депчи. Бирок Кудайга шүгүр, азыркы күнгө чейин биякта Кыргызстанда 7 жылдан бери иш кылып атабыз. Кыргызстанга жылына 10 жолу барабыз го Кыргызстанга. Ошондо биринчи кесибиңиз бул официант. Официант. Андан кийинки кесибиңиз?
Андан кийин ресторанда кальянщик болуп иштеп көрдүм. Кальянда. Андан кийинки кесибиңиз үчүнчү. Анан бариста болуп иштедим Starbucks'та. Starbucks деген дүйнөлүк бренд кофе да. Төртүнчү болду, ошо менен эле болду. Андан кийин бирөөгө иштебейм дегем да. Бир күндө элге таанымал болуп кеттим да. Бир күндө виза боюнча бул эң биринчи баягы сизге прибыль алып келген бул виза бизнеси болуптур да. Ооба, эң биринчи ошол болгон. Достор, эки сөз долбоорун көрүүчүлөр, азыркы убакта дагы Азиз мырза виза менен иштейт. Мен бул жака келип атканда 3 айлык кылып мен визамды жасап берди десем болот. Виза жактан дагы кайрылсаңыздар болот кыскасы. Азыркы убакта көптөгөн бизнесмендер медиа тарапканга чыкканга аракет кылып атышат да. Сиз ушул медиага чыгайын деген сизге эмне түрткү болду? Балким сизге мисалы мен карасам рекламанын деле кереги жок экен. Өзүңүз көп жумуштар, системалар коюлуптур. Эмне себептен медийный адам болоюн дедиңиз? Анан жана ошондой эле үй бүлөңүз бар. Аны да медиага көргөзбөйт экенсиз. Ошол жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз. Ооба, эми азыркы ар бир бизнесменде личный бренд деген болуп атпайбы? Мисалы, биз жекече өсүп атабыз, балдарды өстүрүп чыгып атабыз. Анан максатыбыз бир гана өзүбүзгө эле пайда, анан бир туугандарыбызга эле пайда тийиш эмес, коомго пайдабыз тийсекпи дегенбиз да. Ошого жараша азыртадан медиага чыгып, таанылып, анан келечекте жакшы максаттар бар. Ошол мисалы өзүңүздүн ушунча жылдык опытыңызды бөлүшөйүн деген гана максат. Ооба, көп адам менен бөлүшүп, ошол Instagramда эле мисалы канча деген катталуучу болсо, бир видео жазып киргизсең канчадан адам көрүп атат да. Ошол менен пайда жеткизейин деген ойдо азыр медиа менен иштеп жатабыз азыркы учурда. Үй бүлөңүз жөнүндө да кичине түшүндүрүп айта кетсеңиз болот. Канча балаңыз бар? 19 жашында үйлөнгөм. 19 жашында үйлөнгөм. Канча жашыңызда Дубайга келдиңиз? 21 жашымда Дубайга келдим. Жубайыңыз менен чогуу келгенсиз? Жок, биринчи өзүм келгем, андан чакырып алганбыз. Азыр 2 балам бар. 2 балаңыз бар. Улуусу 8де. Жубайыңыз да бул жакта жашайт. Жубайыңыз да биякта жашайт. Ошондо сиз жубайыңызга да бир бизнес ачып берди дегенди уктук да. Ооба, жубайыбызга салон красота ачып бергенбиз. Эми аны шашпай дагы көрсөтүп кетебиз. Эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү, негедир Азиз мырзадан жөн эле сөз катары сурабастан биз азыркы убакта Азиздин болгон бизнестерин кыдырып сиздерге мындай детально көргөзүп берели деп аракет кылып атабыз. Анда кеттик бизнес жака. Кечки Дубайдан сиздерге ысык салам. Азиз мырзанын жубайы менен биргеликте ачкан ушул салонуна келип отурабыз. Салондун аты кандай? Beauty Forever деген салон. Эң соңу кана бисмилла деп мына салонуңузга келип, киргенде эле эң сонун аура. Здесь очень заметно, что дорогой салон экенин. Азыркы убакта урматтуу биздин эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү, көптөгөн биздин баягы клиенттерибиз жок учурда келип тартканга туура келди. Анткени бул жакта бүткүл дүйнө жүзүнөн айымдар келип боёнгонго, чачтарын, колдорун жасатканга тартканга болбойт экен. Жана ошондой эле бизде бул жакта дагы мына оператор жигит келе берсеңиз болот. Азиз мырза, келе берсеңиз болот сиз дагы. Биздин кыргыз кыздарыбыз камерага тарткандан уялып атышат. Уялбай эме камераны карап жылмайып Кыргызстанга салам жолдоп койсоңуздар. Сиздер сонун мындай салам мындай салам жолдоп койсоңуздар. Иштер азыркы убакта кандай жүрүп атат? Бир күндө канча клиент? 4-төн 5-ке чейин клиент болот күндө. Күндө ошондо бул жакта канчадан бери иштейсиз? 2 жыл болуп калды. Ачылышынан бери иштейм. Аябай преданный сотрудник. Да, самый преданный сотрудник. Хозяин көрөк мындай эме ак көңүлбү же хозяйка? Экөө бирдей эле ак көңүл. Жакшы. Да. Бардык условия бар. Да. Азиз мырзанын бизнес пландары жөнүндө оюңуз кандай? I understand only English. Чоң рахмат. Ал эми бул жак күн сайын эле иштейт ошондо, э? 24 саат. Ой, 24. Бул жак Азиз мырзанын да жубайы. Мен интернетке көргөзгөн жаман көрөт экен, бирок как баягы Азиз мырза башка бизнестер менен кол бошогонго сиз бул жакты управлять этесиз, иштетип этесиз да. Клиенттерди тейлегенде мисалы бир клиент канча сомдон канча сомго чейин мисалы жасалат эмелер акчалар? Бир $80 өйдө башталат. Бул жака баягы көп акчалуу туристтер келгенде, чтобы аларга $80 өйдө бериш жалп экен да. Бирок ушундай условияны создавать эткен, монча аренда алган кассалар өзү эле макияж кымбат болсо керек болот. Баары
Азиз кылган. Макияжды айсқылау. Макияжды айсқылау. Можно это еще заново? Еще заново. Все, давайте. Сене шанс берели. Эки сөз долбоорун көрүүчүлөр, биз баардык эле түшүндүрүп берүүгө аракет кылдык. Азыркы убакта бизде жумуш бүткөнгө, кыздарда жумуш бүткөнгө Азиз мырзадан көбүрөөк сурайын, анда ошо салондун историясын. Ушул салон боюнча кичине болсо да мындай история айтып бересизби? Эмне болуп ачылып калды эле, эмне себептен салон ачам деген план болуп калды, же жубайыңыз айттыбы бул сунушту? Биринчи биз деген ресторан ачып көрдүк. Ресторанды ачып иштетип көрдүңүзбү? Партнерствого кирип, $15,000 менен. Ақтан бир ай иштеп эле ошол жактан мен кидалоо мындай айтканда кичине мындай банкротство болду, ошол жактан окшошпой калды да. Андан кийин не кылабыз деп анан салон жакта жакшы тема. Негизи эле менин көз карашым боюнча ачып келечегиме ошо ачып берип койсом ошол иштетеби деген жакшы ойдо эле ачып берип койгом. Кандай кыйынчылыктар болду же? Ачканда эле дароо шаар кетти, мисалы мастер табыш кандай кыйынга учурабайбы анткени? Кыйын болгон, деле пустой болчу да бүт. Пустой болчу. Баарын ремонтту өзүбүз кылганбыз. Эми ремонт кылдыңыз, вложение кылдыңыз, бирок ушул жакта иштеген эми албетте дүйнө жүзүнөн келип аткандан бияка сөзсүз түрдө акчалуу адамдар келет да. Бирок алардын да берген акчасына жараша талаптары да чоң да. Аны ушуга мастерлерди кантип таптыңыздар? Мастерлерди Кыргызстандан барып өзүм собеседование кылып бияка чакыргам. Кандай кылып мен тырман боюп бересиң, көрөйүн деп же мындай эле сүйлөшүп эле, работаларын көрүп, өзүм бетме бет сүйлөшүп эле алып келдим. Бетме бет сүйлөшүп алып келгенсиз. Анткени келечегим ошол убакта опыты жок эле вообще, анан өзүм Урматтуу көрүүчүлөр, Азиз мырза кыскасы айтканда салон жагынан да маникюр, педикюр, краска, бүт баардык жанынан да отвечать этет экен. Аны баардыгыбыз түшүндүк. Анан Бишкекте дагы эми салон иштеткендер көп да, ошолор да бул жакка эми Азиз мырза деп сизге инвестор катары келейин, чогуу салон ачсак болобу десе, сиз кандай буга көз карашыңыз? Көз караш макул, түз эле, макулбу. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиз бул жакка салонго кызматчы болуп иштейин деп келсеңиз дагы мына Азиз мырза өзү тосо болот жана ошондой эле Азиз мырза менен биргеликте партнер болуп дагы да Дубайга чоң салондорду ачам десеңиз да, Азиз мырзадан биринчи мастер класс болот, андан кийин партнер катары иштесеңиздер болот. Эгерде ким Дубайга келип эс алганы келсе, анда сөзсүз түрдө ушул салонго келиңиздер. Салондун атын бир сире айтып коесузбу? Beauty Forever. Beauty Forever. Beauty жакшы жасатып бара бер деп элем. Азиз мырза, Дубайга инвестор болуп келем дегендерге сиз эмне деп совет бересиз? Анткени эки сөз долбоорунда да биздин бизнесмен байкелерибиз көрүп атат да, бирок эмне кылып инвестор болом, кимге кайрылам деп билбей жатат да. Сизге кайрылса болобу инвестор болуш үчүн? Ооба, азыр Дубай азыркы учурда инвестицияга даяр мамлекет да, өздөрүнүн условиясы менен. Анан канаттан деп келе турган болсо, өздөрүнүн идеясы болсо, акчасы болсо, ушактан Кыргызстанда могу кичинекей компаниябыз ошо Дубайдан ачабыз десе, биз жардам бере алабыз. Консультация беребиз. Анан акчам бар, бирок идея жок десе, анда деле кайрылса, бияктан партнерство болобу, бир өзүбүздүн идеяларыбызды айтып көрөбүз. Бияка кошулсаңыздар болот, мындай кылсаңыздар болот. Полный документально да. Анан биз өзү эми алхамдулилла аманатка бекем элебиз негизичи. Анан сизден келсе консультация бекер. Любой бизнеске. Бул жакта бизнесмендер $500 өйдө мастер класс өтөт экен. Ал эми башта сиздерге $1000 мастер классты менин атыман Азиз мырза бекер сиздерге кандай инвестиция кылыш керек экен, Дубайдан өзүнүн убактысын бөлүп сиздерге жардам бергенге даяр. Дубай инвесторлорго канчалык деңгээлде жеңил? Налогу аспы же көппү? Жана ошондой эле коопсуздук жагы канчалык деңгээлде каралган? Аябай коопсуздугу аябай жакшы каралган. Условия аябай жакшы. Компания ача турган болгондо деле жылына лицензияңды улантасың. Арендаңды төлөйсүң, анан майда-чүйдө расходтору бар. Анан баягы өзүң бизнестин жаңыртасың. Анан прибыльдан өзүң тапкан кирешеңен 5% эле бересиң. Таза прибыльдан. Ошондо прибыль, ошондо там расходуң чыгарып, доходуң чыгарып, чөнтөгүңө түшкөн акчадан анан 5% берет экенсиң да. Мисалы, документациядан мындай болуп калса, $100,000 жылына тапсаң, расходтор менен келип туруп,
$80.000 расход болупту, $20.000 болуп калды да, $20.000 5%-ын налог бересиң да. Көптөгөн ушул кыргызстандыктарды азыркы убакта көбүнчө мурда Москвага барса, ошо Турцияга, Дубайга баргысы келип калды да. Бизге окшогон эле карапайым иштеп акча табам дегендерге сиздин кеңешиңиз? Например, бир сом акчасы жок, бирок биринчи сизге окшоп келип, биринчи иштеп көрүп, анан буттан туруп бизнесмен болоюн деген да жаштар көп да. Ошол келе турган биздин кыргыз жигиттерине, кыргыз айымдарына эмне деген кеңешиңизди бере аласыз? Дарак бир жактан көгөрөт деп коет го. Ошого мен түз карабайм, башка жагынан карайм да, анткени мындай учурда бир пример айтып кетейин. Мен дос балам мурдагы жылы 1,5 жыл болуп, 1 жыл болуп калды. Мен Москвага барып таксиде иштейин, кандай көз карашың кандай дейт. Анан такси болдуң, 1 жыл иштедиң, 2 жыл иштедиң. Дальше эмне? Дальше эмне? Десем билбейт да. Сен мындай кыл дедим. Дубайга кел. Мен офисимде иштеп башта, ошентип сенин максатың могул болсун деп туруп максатын көрсөттүм. Келди, иштеди, ошол максатка умтулуп баратат да. 1 жылдын ичинде атасына $20.000 машина алып берди. Өзү макта машина алды, келинчегин алып келди, кайнагасын алып келди. Кенен жүрөт баягычы. Эми Кудайга шүгүр да. Менин көз карашым ушундай да, баягы ким чет жакка чыгып иштейм десе, ошонун будущийин көрө тургандай жумушка кирсин дегенчи. Будуш келип ушул жактан дагы өзүнүн бир будущийин түзөп кетсе болот экен да. Ресторан ач. Ушундай да. Бир жакта пол жууп иштеп кала тургансың, бай жумуштун уяты жок эч жактан. Пол жууп иштеп эметип атсаң, клининговый компания ач. Мисалы, өзүңдүн сотрудниктериң болуп, же болбосо ошакка баягы химикат алып келе турган компания ачып ал, Кытайдан химикат алып келип, баягы өзүң сфераңды билип каласың да изнутри. Ошондой ач. Сиздин эң биринчи бизнесиңиз бул туризм болгон да. Азыркы убакта бизнесиңиз кандай деңгээлде иштеп атат? Мурдагыдан күчтүүрөөк болуп кетти же балким башка бизнесиңиздерге көңүл буруп, туризм бизнеси сиз үчүн кичинекей бир бизнес болуп калгандыр азыркы убакта? Бизде вообще тажрыйба жок, башталдык да бүт нерсеничи. Анан туризм бүт эле компания азыр бир үрүгүндө кармалып турат да. Бирөө кыйын болуп кеткен жок. Анан азыр именно кайсынысын биринчи алдыга сүйрөп кетейин деген вопрос менен задавать этип атабыз да, мындай айтканда. Ойлонуп атабыз. Бирок туризм Дубайдагы компаниябыз Кудайга шүгүр иштеп атат да. Анан салон дагы жакшы иштеп атат. Азыр каргону развивать этип атабыз эми. Карго деле бир өзүнүн максаттарга жетип келе атат. Негизи Азиз мырза, көптөгөн баягы миллионерлерди, успешный адамдардын баягы биографиясын окуй келсең, монча яхтасы бар, мындай яхтасы бар деп. Азыркы убакта мен могу яхта түшкөндө сомнение кармап атам. Акча төлөгөнүңүздү деле көргөн жокмун. Балким ушул яхта сизге таандык болушу мүмкүн. Жок, андай деле эмес. Биз азыр мындай айтканда башталып келаткан бизнесмендердин бирибиз да. Өтө деле көп акчабыз жок, чынын эле айтайынбы. Анан Кудайга шүгүр, үй бүлөбүзгө жетет, өзүбүзгө жетет. Анан дагы бир жаңы проекттер ачканга акчабыз бир аз жетет. Эми мен мурда эфирдин алдында дагы сүйлөшө кеттик. Эми биз сизди өтө көп акчасы жок деп бизнесмен деп катары кабыл ала албайбыз. Анткени балким сиз Дубайда болуп, дүйнөлүк бизнесмендерге тең келген үчүн сиз үчүн балким аз болушу мүмкүн да. Бирок ушул сиз таап акча бул Кыргызстанда чоң бир бизнесмендин ордун толуктайт да. Мен бир нерсени айткым келет. Негизи канат мурда эле ата-энеме 3 этаж үй салып, алдына бир 50 миң, 100 миң долларлык машинаны коюп берип коймокмун мурда элечи. 2-3 жыл мурун элечи. Мен азыр андай кылган жокмун, мен наоборот бизнестерге салып атам. Азыр инвестиция кылып, ошо будущийге да. Ооба, анткени ата-энем азыр эски үйдө эле жашап атат. Анан Кудай буйрса быйыл үй салып берейин деген ниеттер бар. Бирок бизнестер Кудайга шүгүр акырдан ошол жүрүп атат. Мен мындай айтып кетем да, азыр Россияда көп жакта мигранттар жүрбөйбү, мисалы, бизге окшогон элечи. Если бардыгы сразу эле машина алып, үй салбай эле бир бизнестин үстүнөн иштесе инвестициянычы, ошо инвестиция үйдү бат эле алып келип берип коет да. Дубайдагы эң кызыктуу моменттериңизди айта аласыз? Балким же ачка калган күнүңүз, же балким тил билбей адашкан күнүңүз, мындай кызыктуу бир моменттер. Негизи 1,5 жыл официант болуп иштеп, анан баягы жөнөкөй официант болосуң, анан эме деп коет да, чоң официант болосуң, анан да супервайзер деп баягы официанттардын үстүнөн карайсың, ошентип карап жүрүп. Английскийди жакшы билем.
Анан жаңы келип официант болгондо английскийим жок эле да. Жок эле. Анан баягы клиенттерди обслуживать этип атам, анан баягы салфетка дегендин англисча эки кандай десем, эки синонимы бар да. Тишу анан напкен деп коет да. Анан балдар мага тишу деген салфетка деп эле түшүндүрүп койгон. А напкен дегенде салфетка экенин түшүндүргөн эмес да. Анан бир клиенттер келип "Can I have napkin?" деп атпайбы. Мага салфетка берип коесуз дегенде эмне кыларын билбей барып сурап жүрөм, ана кухнядагылар. "Эй, холодильниктин ичинен издесең табасың" деп койду да. Холодильникте полный жүрүп сырлар бар, эттер бар, алып чыгып издеп атам, таба албай атам да. Эмне бул десем, ана көрсө жөн эле пранк кылып коюштур да. Бул салфетка деп. Анан ошондо иштеп атканымдан бир жумабы, 2 жума болгон, ошондо айткам да. Bir 3 ay шашпай тургула, анан сүйлөшөбүз дегенде, мен английскийимди. Анан ошол мотивация болуп мен 3-4 айдын ичинде уже свободный разговорный кылып болдум да. Анан келип туруп официанттар, ошол шеф-поварлорду келип гонять эткенде мага айтышты да, "Азиз, сени сыйлайбыз, бирок дан келген Азиз башка, азыркы Азиз эки башка болуп атат" дейт да. Урматтуу Эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү, яктан ичинде Азиз экөөбүз эле эмес, бул жакта биздин жалпы Кыргызда жердештерибиз бар. Кандай эс алып аткан чогуу көргөзөбүз. Жүрүңүз Азиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы эс алып атасыздарбы? Кыргызстанга салам деп коюңуздарчы, мына караңыздарчы. Көрдүңүздөр да, Дубайда дагы эң сонун атмосфера, кыргыздын дасторкону, кыргыздын берекеси бардык жакта го. Ушу биздин кыргыз балдар ушул жерде жүргөнүнө сыймыктанып атабыз. Ушу биздин кыргыз элебиздин ушундай эр жигит балдар бар экенине. Азиздин апасы Аяшпа азыркы убакта сиздин жакындарыңыз, досторуңуз, туугандарыңыз Азизди мындай миллионер катары эле билишет да, туурабы? Эмне деп айтышат Азиз жөнүндө өзгөчө? Кудайыма шүгүр, баламдын төбөсү көрүнүп, ошо YouTube'дан баары эле көрүшөт, баары айтышат. Мен ушу балам үчүн сыймыктанам. Өмүрү узун болсун, бактылуу болсун, келинди аман эсен көз жарыбасын. Кудайыма миң мертебе шүгүр. Азыр бардык кыргызстандыктар Азиз мырзанын дагы бир бизнеси Мурас Карго аркылуу машинага кандай запчастьтер керек, эмне техникалар керек, кыскасы Дубайдан эмне керек болсо бардыгы Мурас Карго аркылуу заказ беришет. Бул жакта чындыгында Мурас Каргодо иштеген дагы чет элдик да жарандар, кыргызстандык да жарандар абдан көп экен. Чындыгында көз кубандырат да. Мындайча айтканда Кыргызстандын ишкерлери өнүгүп, ошол эле убакта мисалы Азиз мырзанын канча деген бизнеси менен таанышып атабыз. Бул жакта Мурас Каргону да көрүп өзгөчө башкача деңгээл экенин көрүп аябай сыймыктан, андыктан сиздерге да автозапчастьтер керек болсо, Дубайда эмне керек болсо Мурас Карго аркылуу заказ берсеңиздер болот экен. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Азиз мырзанын 39-чу этажына жайгашкан офисине келип отурабыз. Канат мырза, келиңиз. Куш келдик. Бисмилlah. Hello, hi. How are you? How are you? Ошол биздин ресепшн кызыбыз Кейт. Кейт. Филиппинден болот. Орусча үйрөнүп атат, англисчаны совершенственно сөйлөйт. Можете передавать салам из Кыргызстана? Say hi to Kyrgyzstan. This one is YouTube platform. He is our famous blogger. Да. Okay. Уважаемые дорогие подписчики, у нас тоже есть сотрудники из Индонезии. Можете передавать. Можете передавать привет. Яктан индонезиялык эмне жумуш кылат, кызмат кылат бул жакта? Жактабы бүт customer сервисте обслуживание клиента виза жасайбыз только. Бизге компьютер эле керек болду, ошо ойдон. Анан сулуу кыз керек экен ошону отурсуп, бул жака биз өзүбүздүн бул жак сиздин местаңыз экен да. Ошондо Азиз мырза, сиз көбүнчө мындай көчөдө көп жүрөт экенсиз да, анан офисте жүргөнгө убактыңыз болобу негизи? Азыр эле көчөдө болуп кетти, бирок колдон келишинче. Офисте бирок эми баягы система коюлгангайсы көп деле болуп кетпеңиз да офисте. Бирок колдон келишинче мен офис мындай келгенде иштеген келет да, бияктанчы иштеп. Эчтекеге алаксыбай. Мен если бир жумушту бүтүргөн келсем офиске келем. Жолугушууларым офисте болот. Көп нерселерим офиске байланган. Эми көчөдө баягы коноктор келип калат, ар кандай баягы Кыргызстандан тоза болуш керек болуп калат. Аттуу баштууларды. Рахмат. Анан ошого чыгып калат. Дубайда негизи эми жилье кымбат, бардык нерсе кымбат да. Анан могу офис деле аябай чоң эмес, бирок атмосфера жакшы, 39-чу этаждан вид дагы аябай жакшы экен. Ушул офиске бир жылда канча
1 жылдабы? Канча миң сом төлөйсүз же доллар төлөйсүз? Доллар менен айтсак 13.000 доллар, 14 миң доллар төлөйт экенбиз да. 14 миң доллар төлөйсүз. Ол бизге. Ошондо айына 1200 доллардан 1200. Чакан эле да, чакан эле өзүбүзгө. Бул жактан эми биздин основной эмне баягы сотрудниктер иштейт, клиенттерди принимать этебиз. Өтө деле чоң офис деле Кудайым буйруса мындай пландарда бар. Жакшы чоң офис, бирок ошого карай биз да өсүшүбүз керек. Урматтуу көрүүчүлөр, Азиз мырза Пальма деген өтө дорогой райондо жашайт. Азыр биз ошол жака барабыз. Кандай райондо жашайт экенин баарыңыздарга көргөзөбүз. Аны погнали. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000. Thank you. We are in ocean. Урматтуу көрүүчүлөр, Азиз мырза жашаган Пальмадагы өтө чоң виллалардын бирине келдик. Азиз, If you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. өтө сонун атмосферада жашайт экенсиз. Бул жакта менин оюм боюнча жалаң миллионерлер жашаган жак экен да. Пальма деп, район Пальма. Люкс деген отель, анан биякта резидентский биякта жашагандардын атайын Өздөрүнүн квартиралары бар. Сизди Азиз мырза мындай бизнес партнер катары дагы ошол эле Кыргызстанда белгилүү бизнесмен Билим Майнаев менен көп көрүп калабыз да. Ортоңуздарда эмне бизнес бар сиздерде мындай бириктирген? Билим Майнаев менен 3 жыл мурун таанышканбыз ошо Дубайдан. Анан ал байкенин максаттары, биздин максаттар бир келип калгандыктан баягы азыркы күндөр агайын болуп жүрөбүз. Бир тууган байкемдей көрөм да, мындай айтканда. Анан ортобуздагы Leader Travel деген компания бар. Бул Кыргызстанда туристтик компания. Дубайга алып келебиз, Турцияга, Мальдивы, ошо дүйнө жүзүнө Кыргызстандан жөнөтөбүз деген жакшы ниетте ачканбыз да. Бизнес партнер болуп дагы агайыны катары да катышып келесиздер. Билим Майнаевтан сиз өзгөчө эмнени үйрөнүп алдыңыз? Мисалы, азыркы убакта белгилүү бизнесмен катары чыгып келет Кыргызстангачы. Билим Майнаевтан байкенин кантип компанияны алып кетүү, кантип команда менен иштөө, кантип команда чогултуу, мындай айтып келгенде өтө көп нерселерди үйрөнүп атам, дагы дайсыкпай үйрөнүп келем да байкеденчи. Анткени мурда мен оюм мындай болчу да, жумушка туугандарды алса келише албайсың деген ойдо болчумун, жакындарды жолотпош керек деген ойдо болчумун. Ошол эле Билим Майнаевдин көргөндө командасына жалаң эле достору, анан туугандар иштейт да. Демек туугандар менен достор менен да бир туугандар менен иштесе болот экен. Болот. Ошолор тууган эркелеп кетпеш үчүн кандай чараларды колдонуш керек? Ортодо дистанция болуш керек. Жумуш менен. Жумуштан сырткары мамилең улантырасың, жумуштан бирок келишимсиз болуш керек да сөз менен. Көчө карго бизнесиңизге барып да таанышканга аракет кылык, ошол жөнүндө да кичине баштап айтып кетесизби? Канча сом менен баштадыңыз жана кандай максаттар менен башталып калды? Каргону жай учурда баштаганбыз, анткени жайында сезон жок Дубайда. Анан азыр актуальный тема Дубайдан Кыргызстанга машина ташуу болуп атат да. Анан ошого дагы Кыргызстандан көп адамдар келип иштеп атат, блогери да бар, эми бир 500 жакын кыргыз иштеп жүрөт. Анан ошолорго да кызматташуу менен кандай кылсам деп идея издеп жүрдүм да. Шаржада өзүм жайында айланып жүрдүм, күндүн 50 градус ысыгында. Анан карап бизде өзүбүздө негизи карго менен тажрыйба бар болчу, электроника жөнөтүп. Запчасть карасам, баягы кичине слабыйраак экен да. Жөнөтсө да кымбат жөнөтөт экен. Анан ачып көрөйүнчү деп сурап, мындай кылып помещенияны дайындап, реклама жөнөтүп, анан $100 менен баштагам. $100 менен кантип? $100 менен ким ишенип заказ берди сизге $100 менен эң биринчи? Мындай болду да. Помещенияны дайындап койдум, рекламаны жүргүзүп койдум, элдер мага бияктан ишенет, көбүнчөсү тааныйт. Анан ошонун негизинде дагы анан $100 6 стрич, 12 скотч, 6 маркер алгам. Алып туруп, ошо помещение гараждын бир чети, ошоктон ага чейин реклама жөнөтүп, ошо запчастьтарын алып келип берет. Мен Кыргызстанга чейин, Бишкекке чейин жеткизип берем деген договор менен алам да анычы. Анан баары оройбуз, стрич пленка менен, маркер менен жазасың, анан скотч менен байлат жерлерин скотч менен скотчтоп каласың да. Анан көчөнү барганда эми менин оюм боюнча
3 тонна да аттыңыз, 30 тонна да аттыңыз, 40 тонна да аттыңыз. Ошондо жалпы команда менен канча тонна кетиресиздер жума сайын? Жума сайынбы? Чисто запчасть уже 1-2 тоннага чейин. Чисто запчасть да бул. Да. 2 тонна бул деги эле көп. Кудай сактасын, эми бул эмнеге кетип атат? Кыргызстанда баягы бирөө чий болот, мынтип болот, мынтип болот эми. Канча деген бияктан запчасттарды алат. Ана Кыргызстанда азыр деги эле жаңы машиналар кирип калды. Ошонун себебинен биздеги машиналар, биздеги бияктагы запчасттар Кыргызстанда жок да. Ошондуктан бияктан заказ беришет көбүнчө. Ошондо сизге азыркы убакта биздин көрүүчүлөр көрүп атса дагы Дубайдан каалаган запчастьтин жана запчасттан сырткары нелер да заказ берсе болот? Негизи бизде команда карго менен иштеп жаткан запчасть да таап берет. Жакшы, ыңгайлуу баада жана өзүбүздүн карго менен жеткизип беришет. Эгерде автозапчасть Дубайдан керек болуп калса, Мурас логистикасына смело кайрылса болот экен да. Биз ошо өзүбүздүн каргобуз бар, анан ошо каргодо иштеген биздин балдар любой машинага запчасть таап беришет. Анткени жумасына бир эле жолу жөнөтөбүз, четверг күнү. Ошого чейин булар баягы каргону дайындашат, ошондон сырткары Кыргызстанда заказ берип аткандарга, мисалы, запчасттарга издеп, кызмат кылып таап беришет да. Эң сонун 7 жыл мурда Дубайга келген Азиз менен азыркы Азиздин айырмасы кандай? Жашоодо. 7 жыл мурун келгенде эч нерсени билбейсиң. Кыргызстанда эле жүрүп, ошакта иштеп, чоңоюп, анан биринчи жолу чыгып көргөм да, за границачы. Самолетко биринчи жолу отуруп көргөм. Мындан син айтканда Казакстанга да чыгып көргөн эмесмин. Бишкектен Ошко да чыгып көрбөпсүз? Ошко деле барган эмесмин, көлгө нарын Таласка баргам. Андан башка эч жакка барган эмесмин да. Эми ошол Азиз эми баягы жаш. Бирок азыркы убакта ой жүгүртүүлөр өзгөрдү да. Бирок ошол убакта мен азыркы максат бир эле. Просто эле өзүбүз эле өзгөрүп, опыт алып, ой жүгүртүү, дагы эмне жашоого көз караш. Мисалы, ар бир бизнесмендин ар бир өзүнүн баштаган бизнесинде чоң душа бар да, мисалычы. Сиз да ушул убакка чейин өзүңүз бир кандайдыр бир деңгээлде өстүңүз бизнесмен катарычы. Биздин көрүүчүлөр көрүп атышы мүмкүн, балким сизге окшоп 7 жыл мурда сиз баштаган бизнести алар да жаңыдан баштап аткандыр. Ошолорго эмне деп мастер-класс өтүп кете аласыз? Жаңы баштап аткандаргабы? Негизи айтат да, кыялдангыла, кыялдануу бул бекер дейт да. Ошон үчүн көп кыялданыш керек. Канчалык кыялданган сайын сен ошол кыялыңа жетем дейсиң да. Анан менин эң баягы өзүмөн баштасам, ата-энемди бактылуу кылыш, дүйнө жүзүн кыдыртам, көрсөтөм, эме деп ошого аракет жасап, тытынып, ар кайсы кыйынчылыктар болсо деле мындай сынып калбаганга аракет кылып, сынбай болду переломный моменттер. Бирок ага карабастан бир адамда мотивация болуш керек да, мисалы. Семья, бул это самая большая мотивация да. Үй-бүлө. Анан эркек болгон соң эми эркекче жашоону өтөп кетиш керек да. Өзгөчө ошол кыйынчылык күндөрүңүздү айтып бере аласызбы мындай? Мен ушу бизнес таштадым болду, Кыргызстанга эле барып жашайм, кереги жок мага Дубайдын деген күндөр болдубу? Мен негизи банкрот болгон күнү бизнеске чейин эле мындай эле иштеп бирөөнүн алдында иштеп жүргөн да Дубайда. Мен башка жумуш алмаштырышым керек, мен уровеним башка деп баягы текеберленип койсом керек. Жумуштан чыгып башка жумуш издеп жүрүп, ошентип 8 ай өтүп кеткен. 8 ай иштеген эмесмин Дубайда. Жумуш издеп эле жүрө бергенсиз. Жумуш издеп жүргөм, интервьюларга, жүздөгөн интервьюга баргам. Негедир буйруган жок бир да жумуш, ошол убактачы. 8 ай жумуш жок жүрдүм, расход, кыйналдым. Не кылсам, үйдөгүлөр келе берчи. Болбогондон кийин келе берчи эме. Жок деп болбой калып 10 манга да барып келдим ана. Соседний странада Казакстан, Кыргызстан, Казакстанда эле ага барып 2-3 ай туртор менен иштеп көрдүм мындай кылып. Анан бирок ошол жакка барып 3 ай иштегенде мотивация болду да. Анткени Дубайга аябай көнүп калыптырмын. Дубайдай шаар жок экен деп ошол жерден сездим да. Дубайдын баркын, Дубайдын баркын. Анан жакта иштеп жүрүп эле жактан качып келип качкам көрөчү. Эгерде сиз ошол жумуштан мен уровень эмес экен деп чыкпаганда сизди ушундай уровеньге жетпейт болчусу, бул текеберчилик эмес, демек сиз өзүңүздү башка жактан издедиңиз да.
Эми бул ката деле эместир, анткени мен Жок, жумушум ошол- ушул экенде официант болсоңуз официант бойдон калып кетмекстен да. Жок, ошол убакта мындай болуп калды да. Английский үйрөндүм. Башка жумушка киришим керек деп негизи бияктан жумуш табып, анан жумушуңан чыксаң туура болот да. А мен баягы Жумуш таппай эле. мисалы ошол убакта $1000 алсам, $3000-5000 зарплатага татыктуумун деп бир жыл, 1,5 жылдын ичинде эле ушинтип ойлоп болдум да мисалы. Бирок андан кийин түшүнгөн нерсе бул адамдын жашоосунда стабильность болуш керек экен да. Мисалы чет жакта жүргөн соң бир жумушуң болсо, ал жактан үй бүлөңө, өзүңө, тамак ашыңа, жатаканыңа жете турган болсо, анан дальше издене берсең болот да. Мисалы анан артында эч нерсе жок, иштебесең, акчаң жок болсо, анан ойлоноюн десең деле оюң алыска барбайт да. Оюң максимум тамакка жетип калат экен да. Мындай көптөгөн бизнесмендердин историясында көптөр банкротко учурайт. Сиздин жашооңузда историяда банкрот болдуңузбу? Ошо 2020-жылдан баштап азыркы күнгө чейин эми эсептеп көрсөм $100,000 банкрот болуп турмун. Бирок мында банкрот болуп нөлгө эле түшүп кеткен жоксузда, бир гана ошо минуска кеттиңиз да, бирок эме оборотуңуз айланып атат да. Негизи бизнесмендин көз карашында негизичи, мисалы основной капитал болсо бир 20-30-10% эле башкага жумшайсың да. А мен рисковать эткенди жакшы көрөм. Мен 50-80% эле жумшап салам да. Бирок банкрот болуп туруп акча жок болуп калган деле күндөр болгон. Действительно. Бирок эми Аллах Таала эми бизге рызкынды бияка жазып койгон экен, ошонун себебинен бияктан тияктан жумушубуз жүрө берди. Бир 2 жыл аябай сонун иштегенбиз да бияктанчы. Пандемиядан кийин 21-22-жылы аябай сонун жылдардан болгон да биякта. Сизде бир жылда бир $2-3 миллион оборот тегеренип экен да? Жок, анчалык эмес. Биз эми жаңы эле баштап келаткан бизнесменбиз да. Эми 7 жылдан бери бул жаңы баштаанга кирбейт болуш керек. Мисалы эми оборот прибыльдан сырткары эми сиз Дубайда оборотпу? Оборот $1 миллиондон ашат. $1 миллион ашат оборот бир жылда. Ашат. Прибыльчы? Прибыльди эсептеген эмесмин. Оборот ашат, бирок прибыльди анткени бизде мындай бар да. Жок, мындай бар да. Өзүңдүн тапканыңды эле эсептей берсең, акчага сараң болуп каласың дегенди бир аз түшүнүп алганбыз. Бизнесмендердин арасында ушундай. Бизнесмендердин арасында эмес, эми деги эле. Анткени мен баягы эсептебесең, эми баягы бергениңе дагы бир аз оңоюраак болот да эми. Бирок приблизительно билесиң канча экенинчи, приблизительно. Бирок точный анан айына $8,882 деп доллар таптым деген эмес да. Айына $8,000 тамагыңыздарга эле кетет экен, анткени Дубай өтө кымбат шаар болгондуктан. Бирок ошого жараша акча ошончо таап аткансыздар да бул жактан делечи. Айына эми бир чын айтсам экономдо колдонсоң бир $7,000-8,000 кетирем да айына Дубайданчы. Командировка бир башка странаға чыгып калсам, эми аяктан уже көбөйүп кете берет да. Анан көптөгөн баягы сыртта жүргөн мигрант болуп жүргөндөр келсин Кыргызстанга, башка жакта жүрүп не кылат деген бар да. Анан сизде да ой келеби, мен ушул бизнестерди Кыргызстанга ачат элем же өмүр бою ушул Дубайда калайын деген планыңыз барбы? Жок, буюрса негизи мындай болуп атпайбы? Азыр Дубай азыркы учурда дүйнө жүзүнүн борбору болуп атат да. Бүт миллионерлер чогулат бияктан, ошон үчүн инвестиция келип атат. Анан ошол бул мамлекет, бул шаар өсүп атса, биз кетип калсак туура эмес болуп калат. Биз ушул учурда жакшы бизнестерди коюп, развивать этип туруп, анан Кыргызстанга кетип, бияктан түшкөн акчаны кайра Кыргызстанга инвестиция кылсак туура болот деп ойлойм да. Көбүнчөсү за граница кетип эле үй баштайт экен, үй алат экен, квартира алат экен, бирок мен андай кылгым келбей эле. Мен наоборот бир нерсе ачкым келет. Ошол ачкан бизнестерим Кудайым буйруса силерге баягы өмүрүңөрдүн аягына чейин кызмат кылып берет деген ойдочу. Анан Кудай буйруп, быйыл буйруса үй баштайбыз. Жакшы. Биздин ушу бизнес баштайм деген жаштарга сизден бир кичине кыскача бир мастер-класс болсунчу, бир мотивация болсунчу мындай. Мигрант болуп келем дегендерге да, бизнес баштайм дегендерге да. Бакабы. Негизи кайсы мамлекетке барба, ошо мамлекеттин историясын, ата тегин, ким болгон, эмне болгон, кандай болуп жатат деп изучать этип келиш керек, биринчиден. Экинчиден, жеке ишкер болобу, же бизнесмен болобу, биринчи стабильностька карманыш керек. Жеке ишкер жумуш стабилдүү акча таап. Стабилдүү акча таап. Официант болобу, жумуштун уяты жок. Официант болобу, пол жуйсуңбу? Ошону таап, ата-энеңе бир аз салып, өзүңө жеткире бер.
калганын уже үйгө барып ойлоно бересиң, дагы кандай дальше кандай развивать этем депчи. Мисалы, мындай деп айткым келет да, полжуп иштесең, ошондо клининговый компания ачканга чейин ойлон. Ошол клининговый компанияга химикат алып келип бергенди да ойлон, башка компания менен. Ошолго башка заказчиктерди таап берген платформаны ойлоп чыгар, мисалы. Ошондо карасаң эле көп кырдуу да. Даже ресторанда иштесең деле, мен ресторан ачышым керек деген максатта иштесең болот да. Кыскасы айта турган сөз көп экен. Эгерде ким каалай турган болсо, Азиз мырзанын телефон номерлери бардыгы ушул жерде, бардыгы жазылуу. Кенен информация алсаңыз болот. Жана Азиз мырза башында эле айтып өтүп кеткен, $500, $1000 бере турган мастер-класстарды мен ушу кыргыз бир туугандарым үчүн бекер берем дегенсиз, э? Ооба. Бирок бир условия менен, телефондон эмес, келип мага жолукса, бизнес ачам деп Дубайдан мага жолукса, биз келдик, убактыңызды бөлүп берип коюңуз десе, мен 1-2 саат убактын бөлүп, кайсы бизнес ачат, не кылат экенин ошону разбирать этип жардам берем. Всё. Консультация. Эң сонун болду. Азиз мырза, бул квартираны канча миллион долларга сатып алдыңыз эле? Жок, бактан алган эмеспиз эми. Мунун баары тамаша. Мени куттуктап койсоңуздар болот, мына кыргыздар деле ушундай жерде эс алса болот экен деп азыр Канат эс алып атат. Мен эс алып атам. Азиз конокто. Мен коноктомун, наоборот. Биз скромный районда жашайбыз. Урматтуу Эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү, урматтуу Азиз мырза, сиз убактыңызды бөлүп, 3-4 күндөн бери убактыңызды бөлүп, эң сонун маек бергенге чоң рахмат. Ал эми сиздер дагы эринбестен көргөнүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Азиз мырзага да жакшы комментарийлерди, каалоо тилектер жазып коюңуздар. Анткени Акбар Кубанычбековдун ыры бар го, жана кыргыздар мактаналычы дегендейчи, кыргыздар байыйлычы дегендей, кыргыздар ушинтип мактанып, байып эле жүрөр эли. Сизге да кичине эркин микрофон болсун. Ооба, эми кыргыз элибизге эмне айтып кетмекчибиз? Кудайым буйруса өнүгөбүз. Биз жаштар азыр эми келатабыз, Кудайым буйруса. Келечек биздин колубузда. Биз аны ишенип, сезип турабыз. Анан ушундай тажрыйба менен Кыргызстанга барабыз. Кыргызстанды бир бурчун тартканга мындай салымыбызды кошобуз да. Канат экөөбүз да биреликтүү чогуу иштерди кылабыз. Жакшы пландар түзүлдү. Сиздерге чоң рахмат ушинтип көрүп, колдоп турганыңыздарга. Сиздин колдооңуздар менен Кудайым буйруса көп ийгиликтерге жетишебиз, чогуу да жетишебиз. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат Дубайга келгениңизде, атайын ушул Эки сөз долбооруна келип, бизден интервью алып, мен мынчалык деңгээлге болот экен деп ойлогон эмесмин. Анткени Эки сөз долбоорунда карасаң, бүт эле ырчылар, аттуу баштуулар, депутаттар, анан келип бизнесмендерден сиз эле болдуңуз. Мен бир да бизнесменден алган эмес. Мен издеп жүргөм. Ким бар $1 миллион тегереткен? Жылына $10 миллион тегереткен ким бар деп жүрүп, мен сизди таптым, Азиз мырза. Өлө образга киргенсизге. Урматтуу көрүүчүлөр, сак саламатта болуңуздар. Жакшы комментарий калтырганды унутпаңыздар, э? Анда Дубайдан ысык салам. Welcome to Dubai. Вот.